Мына биз кайрымдуулук иштерибизди баштадык. Элим үчүн уюму жана ошондой эле KGSM таксопаркы. Азыр биринчи үйүбүзгө жеттик бүгүнкү күндө. Бүгүн мына бүгүн неберелериме мондай жардам тамак аш берип кетишти. Ушундай кыргызым бир аз кыйналып турган убакта ишиңер ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Саламатсызбы эже? Жакшы турасыз? Чарчабай саламатсызбы? Жакшы. Жеке биз элим үчүн уюму бир аз чакан продукт алып келдик эле. Туугандарга өзүм бир туугандай жардамдарын берип атат. Алла разы болсун силерге элим үчүн. Кичине болсо да, аз да болсо көптөй бир аздан болсо да бир туугандарыбызга жардам берип турабыз. Кичине ушундай ардалга түшүп калдык. Буюрса мындан да чыгабыз иншалла. Чоң рахмат, ушундай жардам берип атасыңар, ушундай силерге күч кубат берсин. Чоң рахмат, колдоо көрсөтүп ишиңерге ийгилик балдар, ден соолугуңар чың болсун. Синчи ушул бардык кыргыз элине жеңил өтүп кетсин. Алла разы болсун, рахмат жигиттер. Азыр ушундай заманда эч жака жумушка кете албайсың. Үйдөгү мен да келгениме 2 ай болду бuyakачы. Регистрациянын 1 ай болду бүткөнүнө. Анан кийин Медовал сразу ооруп баштадым. Үйдө студенткам бар, анын регистрациясы продление кыла элек дагы эле. Үйөсү бар, карызга батып, жок, ишнике баласыздар. Чоң рахмат. Сабыр кылып турсаңар. Бул жакта бизге элим үчүн группасы, KGSM группасы бар жок бизге как обычный эле сиздер катары келбиз. Өзүбүз маскадан түшкөн пайдасына силерге жардам берип жүрөбүз. Кичине болсо дагы, аз болсо да көптөй көрүп, могу продукталарды алып өзүңүздөргө ушул только биз продукта менен гана камсыз кыла алабыз. Чоң рахмат. Пока ушу оорус кодон чыкчаңдык элдерге жардам берип жүрөбүз. Иншалла өтүп кетсин бул күндөрдө. Өтөт, Кудай буйрса өтөт, коронавирус өтөт. Ушул негизи ушул апат болбосо, биз мынчалык сплоченный болмок эмеспиз. Биз эмеге да чалган болчук да, посольствого да чалып ойлогонбуз. Мүмкүн аякта жардам берип калат депчи. Анткени жанагындай видео роликтер бүт башталады, посольстводон продукты келип атат депчи. Ал бизге окшогондор эле. Бирок аякта айтты да, биз эч жардам бере албайбыз, анткени мындай ситуацияда азыр баары тең депчи. Эми посольство ал убакта жардам бере алган эмес, акыры ошол видеону чыгаргандан кийин уже элдин демилгеси менен уже посольствонун складына азыр продуктыларды алып барып ошака биз коюп коюп, өзүбүздүн продуктуну кайра ушул жерге алып келип атабыз. То есть биз таратып атабыз, ошол жака коюп, анткени сактай турганга жер жок. Бүгүн 100 пакет жасадык, иншалла 2-3 күндө аны элге таратып бүтсөк, дагы бир 10 күн иштей коюп, дагы 100 пакет жасасак, ушинтип кичине дем болсо дагы элибизди кичине камсыздатабыз. Неметсеңиздер, кайрылсаңыздар болот, аябай кыйналсаңыздар. Продукты жагынан обязательно жардам берип турабыз. Тем более бизге эң маанилүүсү бул жаш бала эми. Кичинекей бала менен айылга. Да, мен түшүнөм, ошон үчүн биз мына командабыз менен 15 эле кишибиз. Ошол 15 кишинин ичинен мына бүгүн таксопарк 10 киши кошулуп, баарына жеткирип, каждый үйүнө чейин жеткирип, отчетторун берип атат. Иншалла прям жүрөк сүйүнөт да, ушунчалык көп адам азыр өзүнүн мындай салымын кошуп атат да кайрымдуулуккачы. 12 машина чыккан, маскага карап. Оорубаңыздар, ден соолукка силерде оорубаңыздар. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Аман болуңуздар. Мейлиңиздер, жакшы туруңуздар. Сиздерге да рахмат. Разыбыз. Москвада кыргыздар ушундай жардам көрсөттү. Рахмат баардык кыргыз элиме, жалпыңыздарга рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге дагы Алла разы болсун. Күндөрдө өткөп, Кудай кааласа, уюмубузга айыбыз келип атат. Az da olsa götürüyor. Aha, meyleece. Kanka adamga jardam bersiңер, пендеден кайтпаса, Алла адам кайтсын. Ишиңер ийгилик болор. Жор жарык, маңдайыңар жарык болсун, эч качан жаман көрбөгүлөр. Ишиңер илгери болсун, өмүрүңөр узун болсун, а? Мейлиңиздер. Рахмат. Жакшы отуруңуздар. Болуптур, Алла разы болсун.
Bunu подъезддер жеткизген. Урматтуу мекендештер, азыр бизге ошо кыргызстандык мекендештерибиз кайрылды эле. Орус улутундагылар келип, бир аз аларга дагы жардам көрсөтүп кеттик. Орус кыргыз бөлүнбөй. Мекендештер элибиз үчүн деп Bir mekenlengenimiz, güç birlikte elim için alga. Жақта біз барыбыз элим үчүн биринчи деген коом маска сатып, KG таксопарк маска сатып, алдан келген каражатка продукт алып, бүгүн дагы ар жактарга таратып, андай действительно Muhtaç adamlar. болот, үй-бүлөлөр анан жана жаш балдары бар, үй-бүлөлөр анча-мынча кыйын ушундай көчтөрдө бир-бирибизге жардам беребиз. Бизге жардам берсе, бизге Кудай бериши алатын бизге. Сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Usta ekan. Урматтуу yurttaşlar, түн болсо дагы таш атабыз. Мекендештерибизге дагы азыр бир адрес калды бүгүнкүгө. Первомайский жака. Списарибургскийде жүрөбүз. Улица. Бияка бир пакет. Ошол туугандар, бул жактан дайыр апабызга келдик. Апабыздын каалоо тилеги бар экен, элим үчүн батасын берем дейт. Эми балдарым эми ушундай элдерге ушундай жакшы ынтымак уюштуруп, ушундай тиги элдердин эмесине ушундай катчылык эмеде жаман кырдаал болбодубу Москвада. Муну деле баягы Кудайдан дегилечи анан. Ошо рахмат силерге, ден соолуктарыңар болсун, ишиңерде ийгилик болсун, ишиңер алдыга жылсын, иш кылып баардыгы жакшылык болсун, жакшылыктарда жүргүлө. Айтканыңыз келсин, апа. Кыргызстаныбызга аман эсен кайталы, баарыбыз аман эсен, төрт көзүбүз түгөл. Ошо баарыңарга рахмат. Ушул эмеде иштегендердин баарына рахмат. Эрмек мына жанында турат, Эрмек саада чоң рахмат. Эмес апа. Ушундай биз Москвадагы кары кишилерге анан ушундай эмелерге жардам берип атыптырсыңар, ушундай эмеде шарттачы. Рахмат, ушу эмеңер жакшы экен. Амин. Ошо баарыбыз аман бололу. Айтканыңыз келсин, апа. Ушул күндөр жеңил өтүп кетсин, аман эсен бололу. Урматтуу туугандар, бүгүнкү миссиябыз аткарылды. Бүгүн число 23 түнкү саат 1 элдин аманаттарын жеткиздик. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жамаат, оорубаңыздар, бар болуңуздар ар дайым. İşlerimizde iyilik ар бирибизге. Jerim için